Прямой эфир. Прямой. Тиктоктогу эле мынтип карап отуруш керек экен да, канча киши кирер экен деп. Биякта бир тикток уюштурбайлы. Бир киши келди. Так, бөлүшүп коюңуздар. Аудитория Чынтемир Момунчусунов. Салам алейкум, кандайсыңар, жакшыбы, аман эсенсиңерби? 3 киши кирди мына уже. Алтынбек, Алтыке кандайсың досум? Алтыке, могу жерде сразу жооп берейин. Не кылышым керек? Бүгүн 682 8 регион мен артыман слежка эртең менен баштаган кечке чейин үйгө чейин сопровождение кылышты го. Гүлжигитов жанат, саламатсызбы? Биг Болото, Бигмай, саламатсызбы? Жакшы турасыңарбы? Как со мной связаться? Для чего? Ваш номер телефона? Ну, давайте 0558 88 88 87. Баяман Алымкулу, саламатсызбы? Салим Айтбеков, саламатсызбы? Талай Уметов хочет участвовать в вашей трансляции. Ну, Талай Уметов, ну давайте тогда Талай Уметова одобрим. Отправить приглашение. Турал. Добавление вот это. Шарсынбек Телембаев. Что добавление болбой татко? Гость отклонил приглашение. Вот видите. Өзлер жібересің ғой, анын кайра отклонил боласың. Бөлүшүп коюңуздар, эфир менен ачык талкуулалы. Достор, бөлүшүп койсоңуздар, эфир менен. Нурлан Абдыкадыров смотрит. Салам алейкум. Ночик, кандайсың алтыным? Жакшысыңбы иним? Жакшысыңбы, аман эсенсиңби? Балдар кандай? Бизде жакшыбы? Биздин балдар жакшылап жүрөбү? Салам айтып кой биздин балдардын баарына. Баян алып кой, арбаңыз байке, арбаңыз. Рахмат. Канат брат кандай? Шүгүр, талай. Жакшы, Салим Айтбек, саламатсызбы? Кемпировать иши не болгон жатып? Бошотулабы, кыйнаштыбы бакчылар? Да, действительно, катуу эле кыйнашты. Кылмыш ишинде курамы жок нерсени алып туруп, кылмыш ишин за секретный гриф коюп туруп, эми азыр аны только сот менен прокурор гана карай алат. Биз уже карай албайбыз. Биз катышабыз, бирок ал эмнеге засекреченный, мындай закрытый процесс болуп калат да. Ну давайте уже Биг Болото, Бигимай, завтра позвоните с утра. Или прям срочно надо. Эркин, ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Жакшы тураңыздар. 23 киши эфирде. Да, кошулуп кетсеңиздер жакшы болот. Бөлүшүп коюңуздар. Жакшы бир теманы обсуждение кылалы. Бүгүнкү күнү обсужденияны ушу бүт мыйзам жөнүндө, саясат жөнүндө, геосаясаттан да кичине анча-мынча билимим бар, ошол жактан да сурасаңар, ошондон да сөз кылсак болот. Рахмат. Алия Бектимиров, саламатсызбы? Все, пожалуйста, звоните. Так, 25 киши, Дони, саламатсызбы? 25 киши эфирде дагы. Бөлүшүп коюңуздар. Бөлүшүп койсоңар көбүрөөк болот, урматтуу достор. 29 киши болду. Мына салам Баткенден, звук жокко дейт. Звук бар. Телефонуңузду карап көрүңүз. Баары угуп атат, сиз укпай атасыз. Баткендик туугандарга ассаламу алейкум. Баткен амансыңарбы? Баткен барсыңарбы? Баткен элине кыйын элсиңер. Силерге чоң таазим Баткен элине. Ассаламу алейкум, Эркинал, ассаламу алейкум. Эч коркпойм. Кудайым турат. Кудайым жардам берет. Атайдын күнөөсү жок. Атайдын күнөөсү вообще жок. Болжол түрдө не болот, бошотобу февралда дейт. Ошол боюнча азыр ошону сүйлөшөлү дегем. Анткени деген мына эме Кемпирабадтын бүгүнкү күнү тагдыры чечилди, документтер берилди. Эми Кемпирабад биздин кошуна президентибиз келип кетти, тынч, жакшы
маанайда өттү. Жакшы ушундай эмелерге кол коюшушту. Бул мындай чыкканда жакшы нерсени жакшы иштешиптир. Ал жагынан молодцы деп коюш керек. Бирок эми уже бүткөндөн кийин эми күч структуралары, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевич, Туулан иним, эми кое бересиңер го деген бир ой болуп атат, ишенич болуп атат. Эми кое бересиңер го, ошо 28 кишини катуу эле кыйнадыңар. Аялдарды коюп берсеңер абдан жакшы болмок. Рахматыбызды бүт Кыргызстан деле айтат эле болуш керек. Ошо аялдар жок дегенде баштап коюп койсоңуздар. Чолпон, как у вас дела? Как у вас в Токмаке? Все хорошо? Асель, моя коллега, это один из сильнейших адвокатов республики, можно сказать. Молодец, Асель, казак. Можете к ней тоже обращаться. Вот до этого Аселя ко мне обращались. Ошол жанагы чоң кызга айтат элем, Аселге кайрылсаңыздар болот. Асель да абдан кыйын адвокаттардын бирөөсү. Норбута Жиянова, саламатсызбы? Мирлан Эгемирдиев, саламатсызбы? Алтынбек. Анан ошон үчүн мына бүгүн ушу биздин кошуна президентти кетирди. Кошуна президентти кетиргенден кийин ошо 28 кишинин тең үстүнө иш токубай ошолорду кетирсек болот эле. Эми туура түшүнүңүздөр. Мына биз адвокаттар бүт бар коргоп атабыз 28 кишини. Ошол адвокаттардын арасынан бир мындай билими жок адвокат деп айтсак болбойт. Бүгүнкү күнү керек болсо төргөчүлөрдөн болобу, алардын начальниктеринен болобу, же ошолордун министрлеринен болобу, Кудайга шүгүр, биздин билимибиз ошол эле төргөчүлөрдөн болобу, ошол эле эмеден билимибиз намного күчтүүрөөк, көбүрөөк. Анткени биздин өзүбүздүн ушунча жылдан бери иштеген билим берип жүрдүк, билим алып жүрдүк. Ошо билимибиз көбүрөөк болгондуктан ушу төргөчүлөр, алардын начальниктери ойлоп атат окшойт, что биз муну көрбөй атабыз. Азыр мына дагы айтып коеюн, биздин билимибиз силердикинен төмөн өйдөрөөк эле болуш керек. Өйдөрөөк болгондон ушу юриспруденцияны, мыйзамды талкуулаганды, туура колдонгонду биз жакшыраак билебиз. Ошондуктан эми силерден өзүңөрдүн кызматыңарга пайдаланып бийлик силерде болгондон кийин биз айла жок ошонго баш ийип атабыз да, мындай айтканда. Анткени бийлик силердин колуңарда. Биз бирок бүт адвокаттар мына бүгүнкү күнү даже мына биздин адвокаттар эмеге беришти, обжаловать этишти, засекреченныйды обжаловать этишти. Кылмыш ишинде бир кылмыш курамы жок деп баарыбыз какшап атабыз. Бирок силер айтып атасыңар, ошо кылмыш ишинде курам бар. Эми силер билесиңер же биз билебизби? Давайте мындай ачык диалогко чыгып көрөлү. Ачык диалогко чыкканда биз силерге ар бир пунктун далилдеп беребиз, что силер ар бир кылмыш курамын мындай эле машинка менен токугандай токудуңар. Бүт барына. Асежеге, Кларага, бүт барына токудуңар да. Анткени булардын ичинде кылмыш курамы жок. Бирок силер биз айтып аткандан кийин, значит, ошондой болуш керек деп туруп эле мындай көтөмзордукка салып эле бул ишти жүргүзүп келатасыңар. Бир нерсени түшүнгүлө, мына тарых көргөзүп атат. Ушундай көтөмзордукка салып, камап, ызычуу болгон нерселер убактысы келгенде бул иштердин бар кайрадан жанданат да. Ошондо жанданганда, бирок мен ойлойм, эмки бийлик келип калса, конституциялык эмен, бул баары предмет болот. Муну баары карайт. Потому что булар деле айтат, биз эмне үчүн соттолгон бойдо калышыбыз керек. Анан ошону мындай негизи кыргыздын макалдарын баары эле философду, Конфуцийди, эмелердин баарын айтышат, бирок мен айтат элем, кыргыздын
өзүнүн кыргыздын илгерки калган макалдары, лакаптары абдан Конституциянын сөздөрүнөн да керек болсо күчтүү да. Ошон үчүн мындай силерге төргөчүлөр, ошол министрлер силерге айтып кетет элем да, бүгүн кызматыңар бар. Бүгүн күчүңөр бар. Бүгүн силердин колуңарда бийлик. Бирок эртеңки күн да бар. Эртеңки күндө кетесиңер, эртеңки күндө жүрөсүңөр. Анан ошо эртеңки күнү келгенде, мунга жооп берип кала турган күнүңөр да болот да. Ошондо кантип жооп бересиңер? Силердин жообуңар мындай эле болот. Анткени мына Акаевдин бийлигинде болгондо ызы чуулар болуп туруп ушундай иштер, токулган иштер кийин келди. Бакиевдин маалында, Атамбаевдин маалында болгон эмелер, ошолор анан айтты, эми бизге де чоңдор айтып атса эмне кылалы, президентке айтып атса эмне кылалы деп. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич ушуну мен да айтып кетет элем, уксаңыз. Курбанкул Токторалиевич, Камчет Кыдыршаевич ушуну да айтып кетсең болот эле. Анткени силер эртең силерге көрсөтөт ушулар. Именно алар силерге көрсөтөт. Анан ошондо жаманаттуу алар болбойт. Алар айтат, эми бизди ушинтип кыйнабады, эми туура түшүнөсүңөр, службада биз деген айла жок, баш ийишибиз керек деп туруп, ошентип чыгып кете берет. А бирок жаманаттуу боло турган силерсиңер. Салим Айтбек, күнөөлүү жок жерлерден бербейбиз дейт. Эми ошондой болуп атпайбы, эмне кыл дейсиңер? Ушундай бир акмакчылык болуп атат. Укук өтө эле бүт жерде көп жерден тебеленип атат. Азыр бүгүнкү күнү өтө эле көп. Мына ойлодук элек, ушул бийлик келгенде адам укуктары сакталат. Садыр Нуркожоевич барыбыз ишендик, өзүлөр көрдү ушуну. Камчы Кыдыршаевич баары көрүштү деп эметтик элек. Бирок эмне себептен ушундай болуп кеткенине мен өзүм түшүнбөй жатам. Өтө эле чересчур эле кетти да. Өтө эле чересчур эле кетти. Мыйзам бүгүнкү күнү жок. Мыйзам жок. Мыйзамдын күчтүүлүгү жок. Билбейм. Баарын тааныйм, баары менен жакшы көрөм. Замир Курамаев баары менен жакшы. Булар мыйзам, патриотизм деп болуп жүргөн. Азыр эмне болуп калган түшүнбөй калдым. Өтө такыр эле түшүнбөй калдым. Өтө эле оор болуп калды. Бөлүшүп коюңуздар, чөтө азайып бартат, кайра көбү чыгып бартат. Алина Долдаева, Аттай жакшы, духу түшмөк тургай, духу наоборот күчтөндү, молодец. Атай бул кыйын жигит. Атайдын духу түшпөйт. Ошондой. Суроолорду бул гана нерседен бербей, бөлөк нерседен да берсеңер болот. Ошондуктан, урматтуу достор, мына ушундай ук тебеленүү нерселер. Мына простой пример, баянтан бери мен деле какшап атпаймынбы? Мына азыр Бишкек шаарында. Азыр Бишкек шаардык соттунда азыр бир иш каралып атат да, баягы тиги сторона келбей койду. Биринчи май райондун Свердлов райондук сотунун судьясы Алимбеков деген бир судья, 6 баласы бар. 8 айлык экен. Мен баягы 6 айлык, 7 айлык деп жүрүм. 8 айлык боюнда бар аялды келинди алып туруп түрмөгө камап салды. Түрмөгө камап салды. Приговор берди. Приговор берип туруп эле, приговор негизинде в зале суда эмесин алып салды. Бул мыйзамдын эмне кайсы жеринен нарушениясы бар. Бул до обвинительного приговора, бул деген камаганга укугу жок болчу. То есть күчүнө кире электи камабаш керек болчу. Бишкек шаардык сотко жетти, ошол жактан камаса да жакшы болмок. Бирок ушундай нерселерге, ушундай ит акмактыктарга жасаган бул өтө эле туура эмес нерсе. Бул мындайча айтканда, мына соттор өзүлөр биз кыйраттык, тинттик, мынтык дегени менен булар наоборот ошо именно президентти жаман көргөзүп атат. Именно президент жаман. Ушул соттор
мындай мыйзамсыз соттоп аткандар, ушул төргөчүлөр, начальниктери, ошо ведомстволордун чоңдору бүт баары бизден ушуну кыйратып атабыз, тынтып атабыз, мынтып атабыз деген бул наоборот. Силер деген ошону менен президентти саботаж кылып туруп, президенттин мындайча аброюн кетирип атасыңар. Чолпон Сыдыков, Жогорку Кеңешчи, человек нарушил закон, на которого по факту должно было возбудиться дело по подделке официальных документов. Я знаю это дело, вот это вот Саскарай, да, и как его фамилия, не помню. Ну, вы мне рассказывали, но согласно тем документам, которые вы показывали, он действительно гражданин другого государства. Как он стал депутатом, тоже очень непонятно. Канат туура сүйлөп жатат, кыйын адам чыгарып сурай берсе болот эле. Туура ошо үй камагына эле киргизип коюп туруп эле анан эметип туруп, тем более тияктан үй камагына чыгарып койсо, ишин шашпай карай берет эле. Эми ошо 28 кишинин да ата энеси бар, туугандары бар, бала чакасы бар. Ошолордун тим эле койсо болмок, ушундай кылбай эле койсо болмок да. Бирок мындай адамгерчилик сапат деген жок болуп баратат окшойт. Чынар абалар жакшы болот, жан жөкөрлөрдүн иши болуп атат го дейт. Эми жан жөкөрлөр ал постоянно ошо именно ушул жан жөкөрлөр, даана ушул жан жөкөрлөр аңгы түрттө бүт эле бүт канча президентибиз болгон ошол жан жөкөрлөрдүн баары эле түрткөн да. Мына, например, Алмаз Шаршеновичтин алдында, мен эми Алмаз Шаршенович кол да иштеп көрдүм. Өзү алтындай киши Алмаз Шаршенович. Действительно алтындай киши. Мен ал кишини абдан сыйлайм, до сегодняшнего сыйлайм. Бирок ошо жан жөкөрлөрү сүйлөп атып, шыбырап атып, тынтып мынтып атып туруп, мына ошол Икрам, ошол эле Абдил, ошол эле Боке, ошолордун баары ушинтип атып туруп эле шыбыр деп атып туруп, мына бүгүнкү күнү Алмаз Шаршеновичту ошол бүгүнкү күнгө тет жерге киргизген именно ошолор да. Именно ошолор. Ошон үчүн бул деген кудай деп туруп мындай кичине көздү чоңураак ачып, ачки таанбай бир жакшы оокаттарды кылса болмок. Атайга бизден салам айтып койгула. Биз Атайды жакшы көрөбүз, колдойбуз ар дайым. Атай Кыргыз үчүн керек. Туура, Алина айтып коем, обязательно айтам. Атай да баарыңарга чоң салам айтып атат. Атайдын армиясы чоң Фейсбукта. Каке, жана сен немеңди көрдүм. Каке, сен красавчиксың. Мен сен паста немелерин көрөм, сен красавчиксың. Анткени вот ошондой болуп атат. Бүгүнкү күнү верховенство, орустар айткандай, верховенство закона деп коет. Ал жок. Канааты төкүнүчтүү болуп турат. Атайдай билимдүү жигит мамлекет үчүн пайдаланып иштеп алса болмок. Ошону да айтып атам. Мына билимдүү, өтө мындай билимдүү кыйын балдардын баары кетип атпайбы Кыргызстандан. Ошолор сактап туруп Кыргызстанды калтырыш керек болчу. Тет жерде шакалдардын баарын иштетпей, жегич шакал иштетпей, анан тетиги дүйнөнүн байлыгын мамлекеттин эсебинен куруп алып туруп, азыр мылтыйып алып туруп, тим эле кудай болуп жүргөн Наполеонубуз ошондойлордон алысыраак болсо, мындай билимдүү, эмне деген жигиттер, мына биздин көлдүк караколдук, каке, биздин көлдүк караколдук биз инибиз бар. Ошол жерде азыр деген анын состояниясы эле укмуш экен. Адылов деген жигит вообще кыйын жигит болуптур. Мына ушул мээда молодец, ушундай кыйын балдарды кармаш керек болот. Тет жерде Касенов деген балдар келет. Касенов деген балдар, Эдил деген балдар. Булар кетип атат ошол жака. Кетип атат. Анткени бизде Кыргызстанда биз ошо өзүбүздүн балдарыбыздын потенциалын көрбөй, элдин потенциалын көрбөй, жалаң могу акчага, байлыкка, мансапка тим эле жанын берген акмактарга ишенип алып, ушундай ит акмакка келип атабыз. Кыргызстан күндөн күнгө ошону менен туңгуйукка түшүп эле келатат. Президент иштеп атат, көрүп атабыз десе, бирок эффект бербейт. Политический воля керек. Политический воля менен барып туруп башташ керек. Эми бул уже айтып атып эле тажап бүттүк уже.
Мына бүгүнкү күнү момундай геосаясатта өтө чоң өзгөрүүлөр болуп атканда, ушундай мындайча айтканда азыр 3-дүйнөлүк согуш болуп атат. Бирок официалдуу түрдө эмес. Бирок менин анализим боюнча уже 20-февралдарга чейин геосаясатта официалдуу түрдө уже 3-дүйнөлүк согуш деп туруп объявление кылганда, ошондо деген бүт мамлекеттер ошо немеге мажбур болот. Ошо ар бирөөсүнө тиет. Анткени тем более бизге тиет. Биз ОДКБ менен, ШОС менен, СНГ менен байланганбыз. Ошон үчүн бизге тиет. Бизден деле ОДКБнын негизинде кетет. Ошондой нерселер болуп атканда, могу эл саясат, тышкы ички саясатты токтотуп, тышкы саясатты абдан ойлонсок жакшы болот эле. А ички саясатты оңдош бул андай жаман нерсе, чоң нерсе эмес. Негизи туура мыйзамды орнотсок, ички саясатта туура кирет. Бирок азыр деген биздин мамлекет башчылар көбүнчө тышкы саясатты оңдосо. Эми тышкы саясатты оңдойт десе эле өзбек падышасы келгенде эле аны мен оңолуп калат же аны эле көзүн карап калганда, бул өтө жаңылыштуу нерсе. Ал өзбек падышасы деле эми бөлөк мамлекет эмне бизге мейгиле жыгылгагыла деп коймок беле. Алар деле өзүнүн пайдасын издеп атат. Мыйзамсыз буйрукту аткарган кылмыш 100% кылмыш. Жана аткаруучулар, соттор, следователь жооп бериш керек. Конечно, мындан жооптуу болуш керек. Бирок бунун өзүнүн процедурасы бар. Тигилер акталып чыккандан кийин алар кайра сотко берген укукту, ошол соттон кайра мондай мени туура эмес камады, мыйзамсыз камады, мына жогорку соттун чечими деп туруп, кайра ошо төргөчүнү, ошол эле прокурорду, ошол эле сотту кайра соттоп салса болот. Азим Сейит, эмне мынча көп сүйлөйсүң Канат? Эми мен бияктан деген эфирге сүйлөйм деп чыгып атам да, Кудай урбаду. Эми уккуңуз келбесе укпай эле коюңуз. Эмне мынча көп сүйлөйсүң? Бияка эфирге сүйлөйбүз деп чыгат да. Суроо берет. Мен суроолорго жооп берем. Эми сизге жакпайчы ойдеги сүйлөп эле коюңуз, көрбөй эле коюңузчу. Бекболот, бул шакалдар биз жеп турат. Эми эмне кылалы эми? Бийлик булардын колунда. Замирбек Бидилбай, Атай Азамат жии ден соолукта болсун. Иншалла ден соолукта болот. Атайдын Хасановдой күчтүү адвокат бар, буюрса жакшы болот. Алина, рахмат. Кудай шүгүр, мен деле катардагы эле адвокатмын. Менден күчтүү кыйын адвокаттар бар. Мен катардагы эле адвокатмын. Ой, эмне болуп жатасың, кыргыздык көлдүк деп эмне дейт? Ой, эмне болуп жатасың, кыргызды көлдүк деп эмне деп жазып атканыңар өзүңөр түшүнүп атасыңарбы? Сиз ушу Азим Сейитов мындай скандал салганы келгенсиз го биякта. Сиздин немелериңизге жооп бербей эле коеюнчу. Отдыхай деп коет мындайларды. Талай метр, мен чоң казакчымын, бирок тиги экөөсүз биз менен жолуга аласыңбы? Коюбуз бир бүт жагынан. Проблем жок. Мен ал экөө менен жолукмак тура көрө турган көзүм жок. Убактысы келгенде аны мен сүйлөшөм алар менен. А силер менен любой время сүйлөшөм. Келгиле. Кайратка чалсаңар, Кайрат билет менин телефондордумду. Чалгыла, келгиле, чай ичели. Спокойно отурабыз. Биз андай кызычуулар керек жок бизге. Спокойно отуруп, чай ичип эметебиз. Вот Канат, абдан сен туура айттың да, азыр билимдүүлөр эмес, биликтүүлөр сөзү өткөн заман дейт. Ооба. Билеги күчтүрөктөр өтүп атпайбы? Абдан туура айттың. Мен ушул сөздү айта албай аттым, таба албай аттым, ушуну абдан четко айттың аке. Калкырманалиев, саламатсызбы? Түштүк кызык, кайсы журналисттерге ишенсе болот, сиздин оюңузча? Бекболот Бигимай. Журналисттерге мен журналисттер менен эме баарына ишенсе болот го. Мен журналисттердин бирөөсү жаман, бирөөсү жакшы деп туруп аны айта албайм, а так жакшы эле.
Каке? Все, Атайға лично сенден ысық салам айт дегем. Обязательно. Эквадор Дронов, ассаляму алейкум, Қанат Тава. Сізде адамдар көп болсын, бар болсын, аман болсын. О, рахмат, рахмат, рахмат. Кви-ю-ви дейді. Кви-ви, емнеге аңдып жүрішеді. Ошол қызық болып отырды, емнеге аңдып жүрішкені. Мына бүгін мен ертең как всегда, өзім кофейне барам, кофе içip отырып, анан сот жаққа, Ленин район сотқа баратканда эле артымдан bir Hyundai 682 Чуйский 08 регион мен ак Hyundai өттү. Артта bir бала отурду, астында бирөө эме ичип турду. Анан эми бул жөн эле экен десем, жүрдү кечке. Анан кийин мен кофейняга келип отуруп эме тиякта карасам, такын карап барсам, ошол жактан туруп алып сүрөткө тартып жанталаш. Эмне? Анан үйгө чейин жетип келди. Кечке бүгүн менен алек болду бакыш. Эмнеге аңдып жүргөнүн эми түшүнбөйм да. Ошол азыр эфир менен пайдаланып айтып кетет элем. Урматтуу ГКМБнын чоңдору. Мен артыман издеп не кыласыңар бар. Силердин сапырдын балдары баары эле мени билет. Баары билет. Алар билет, что мен ачык эле айтам. Келе, не кыласыңар? Мен керек болсо өзүм эле звонить этип турам. Мен бияка кеттим деп айтып турайын. Проблемасы жок. МВДнын чоңдору, улан иним сага да айтып коет элем. Генералдык намың бек болсун. Генерал лейтенанттык званияң көпкө болсун. Сага каларым бирле, укам, иним. Акыйкаттыктан тайба. Өздүк проблемаларың үчүн же обидаларың үчүн душман издебе. Bir күнгө тете эмес. Бүгүн колубузда кызмат, бийлик, акча бул колдун кири. Эртеңки күнү ар бир адам пендебиз. Кезигишип калышыбыз мүмкүн. Bir дасторконго отуруп чай ичип калышыбыз мүмкүн. Куда болуп калышыбыз мүмкүн. Анысы эле куда болуп калдым. Биздин көлдүктөр менен. Анан эртеңки күнү чай ичип атып, ошол жерде туура эмес сөздөрдү сүйлөп салсак да болот. Ошон үчүн мындай ардан бери болуш керек да. Мен угуп атам, мындай совещание өтүп туруп, мен жөнүндө тим эле жарым саат сүйлөп турсун. Мен өзүмдүн жумушумду аткарып атам. Мыйзамсыз камалгандар үчүн жоопко тартылсын деп туруп, мен өзүм жумушумду аткарып атам. Мен деген сенин жаман көргөнүнөн сага иш козготсун деген жокмун. Мен министрге козголсун деп атам. Министрге. Мен деген именно уланга деген жокмун. Жооптуу киши. Ошол ведомствонун чоң сенсиң. Иним. Мейли камагыла, издегиле, тапкыла дептерсиң, аны да көрө жатар. Изде, тап. Табылсаң, кама. Эми түрү адамбыз го, Аллахым буйрса, аяктан деле чыгабыз. Андай нерселерден коркпойбуз да, билесиң го улам. Мен мурдагы жашоомду сен да билесиң аны. Аны мен коркунучтуу, аны мен коркута албайсың. Эми камасаң камаарсың. Атайды деле камап салбадыңар. Атайды күнөөсүз камап салдыңар. Эрланды күнөөсүз камап салдыңар. Марат дегенди демени аны деле жөн эле камап салдың. Касса Италияга барбас эле камап салып турсуңар. Эмнеге? Ошон үчүн, если, например, МВДнын семеркасы болсо, бул МВДнын сотрудниктери болсо, то, пожалуйста, десятканын балдары, силердин МВДнын десятканын балдары баары билет. Мага келсе, мен менен сүйлөшсө, мен ачык эле айтам. Момундай кылып атам, оюм мындай ишке барам деп сурап көрбөйсүңөр. Мен баары менен ачык сүйлөшөм. Мен ачыкмын для разговора, пожалуйста. Керекминби? Пожалуйста, кел. Чакырба, кабинетиңе там оперлерди жиберип, тигине чакырба. Мен аяка барбайм. Без санкций генерального прокурора мен барбайм кабинетиңерге.
Мага келді. Мен кофейняда күнде отырамын, біледі сілердің служба. Келді кофейняда, отыралы, сөйлесөлі. Мен айтайын, эмне ойлорум бар. Анан, моун силер эмне кыласыңар элдин акчасын мага коротуп. Силер мага коротуп атасыңар элдин акчасын. Налогоплательщиктердин акчасын коротуп атасыңар. Так что ошондой. Икрам Исаков, передам. Бейнур Пасан. О, Бейнур, саламатсызбы? Көптөн бери от меня тоже саламатта, Икрам Исаков. Все, Распек Эргешев, салам алейкум. Тема какая? Тема общая. Ответ вопрос. Авайларың сак болуңуз, Канат байке. Барыз Кудайдын алдындабыз. Барыз Аллахтын астындабыз. Кудайым эмне дейт, ошондой болобуз. Булар жөн эле себепкер. Ташиф айыл өкмөт башчыларына информатор таап берилди деген кандай түшүнүсүң? Жок, орду дегендей түшүнүгү жокпу. Неме түшүнүк бар. Бул эми деген Кабжат Кыдыршаевич эле жаман жасагысы келген жок да. Ошол жерде мыйзамсыз нерселер болуп атканда эмнеге айтпашыңар керек? Айткыла да, мыйзамсыз нерселер болуп атса, айтсын да. Бул просто мен ойлойм, что Кабжат Кыдыршаевич ал не как председатель ГКМБ обратился, он как председатель, как вице-премьер, как переживающий за это, может, ошон үчүн обратился. Не знаю, анын оюнда кандай экенин билбейм. Замирбек Бедилбаев, жакшы болгон Турбаев, бир чети бекер охрана кайтарып жүрөт. Жакшы болгон Турбаев, бир чети бекер охрана кайтарып жүрөт. Канат Сыймыктан кайтарып жүрөт деп. Канат Сыймыктан. Хорошо, рахмат, конечно. Саламатсызбы? Ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Рахмат. Клара, привет. Дастан Ганыбек, саламатсызбы? Эркин Байке, ассаламу алейкум. Молодцы. Сегодня подали, оказывается, жалобу на то, чтобы дело о засекреченности обжаловали. Молодцы, я рад. Да нормально, Эркин Байке, сегодня за мной следили. С утра до вечера. Кыргызстанда куралдуу оппозиция аралашуу мүмкүнбү? Себеби коомдо саясий экономик чыныгы күчөтүп бараткан бүгүн. Мен ушулар оказывается силерге бир нерсени эле айтат элем да. Бүгүнкү момундай геосаясатта өтө момундай оор болуп атканда ушундай оппозиция керек жок деп тура алчы. Могу ызы чуу геосаясат бүтүп алсынчы. Şu geosаясат бүтүп алып туруп бизди ОДКБ менен давай солдаттарыңар жибергиле деп туруп ошол болбосунчу Кудайдан сурап туралчы. Азыр могу ички саясатты тынч эле мындай биз всяких митингов керек жок, ушуну тынч эле өткөзүп алалычы. Жөн тынч жүрө туралчы. Азыр могу ушундай кырдаал оор болуп атат дүйнө жүзү боюнча. Ошол кырдаалда бир азапка илине албайлы да. Кудай деп туралчы. За всеми, да, за всеми 28. Ну, в особенности, наверное, за мной. Я же говорящий получился для них. Так что вот так вот, Эркин Байке. Вот Эркин Байке тоже может подтвердить. Все адвокаты, которые это, все могут подтвердить. То есть на сегодняшний день маломальское верховенство закона уничтожено до конца. Нету верховенства права. Махмуд, так, уже 11:38. Ну что, на этом, наверное, завершим, наверное, эфир. 45 человек в эфире. Я всех благодарю, что вы все были в эфире. Урматтуу достор, баарыңарга ыраазычылык билдирем. Ушул кичинекей болсо да эфирди, кичинекей болсо да мындай эмемди бөлүшөйүн дедим, өзүмдө эмне болуп аткан баардыгын бөлүшөйүн дедим. Ошон үчүн урматтуу достор, баардыгыңарга чоң рахмат, чоң ушул көңүл буруп койгонуңуздарга чоң рахмат. Ушуну менен эфирди токтотолу. Саламаттуу болуңуздар, түнүңөр бейпил болсун.